Ушул мотоблок келечектин мотоблогу десе болот. Азыркы учурда Кыргызстан боюнча мондай 30 сантиметрлик фреза мотоблок жок. Эмне себептен ушул мотоблок менен клубниканын маселеси чечилет, бирок ортосундагы чөп аябай чыгат. Подпленка клубниканын ортосундагы ото чөптөргө мен ошо дыйкандарга сунуш берем. Бул ошол Royal Kaizen бул Англиянын өздөрүнүн фирмасы. Бетте 3 скорость бар. Биринчи, экинчи, үчүнчү. Узкий жерде алып атпайбы, Аязбеке? Мындай адам турганда мен шлепкамдын биягынан 1-2 сантиметр, 1-2 сантиметр болуп атпайбы? Бул жак жашыл, бул жак жашыл. А бул жагын уже фреза уруп кетти. 10, 20, 30 адамдан алып келип, ошо ото чөптөрүн тазалап атпайбы? Андан көрсө ондан алып туруп эле бир баланы коп кое турган болсо, 12 айга бөлүп берилет. 1 жылга чейин бөлүп берилет. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Могул мага аябай жакты. Но мен ушул мотоблок келечектин мотоблогу десе болот, Аязбеке. Эмнеге келечектин мотоблогу десе болот? Себептегенде бунун азына мына эсептегенде бул 30 сантиметр чыгып атат да. Булчу 30 сантиметр. Бул ичке болуп, анан азыркы учурда Кыргызстан боюнча мондай 30 сантиметрлик фреза мотоблок жок. Эркекче да. Мотоблок жок. Мен көрө электим да. Анан деген мен азына ежевика боюнча, клубника боюнча, малина боюнча жүрөм го, Аязбеке. Ошондо көргөндө деген малина менен ежевиканын проблемасы буюрса чечилип баратат. Анан да эң жакшы чечиле турган азына клубниканыкы дагы чечилчүдөй болуп калды да. Ушул мотоблок менен. Эмне себептен ушул мотоблок менен клубниканын маселеси чечилет. Анткени жана азыркы учурда бизге подпленка, подмульча деп туруп клубникаларды отургузуп атабыз. Отургузганда деген ортосуна чөп чыгат да. Мейли пленкага чөп чыкпайт, бирок ортосундагы чөп аябай чыгат. Жамыр жаап кеткенден кийин пленканын суусу келип туруп эле арыктагы жөөктөргө суу сиңип туруп эле ото чөп көз ачып жумгуча эле бир 10-15 күндүн ичинде эле мондой болуп чөп өсүп кетип атпайбы? Анан ал жерди жулуп эле да, кол менен жулушуп, анан ураган чачышып, кыйналып атат. А могул ошол клубникага аябай керек экен. Могул мотоблокчу. Бул узкий экен да. Анан фреза да кылып атпайбы булчу? Ошол ортодогу ото чөптөрдү ураган чачып, же болбосо ото отурбай эле ушул менен өтүп турса, оңой болчу да экен да. Бул негизги эң чоң артыкчылыгы өзгөчө узкий. клубникчиси бул 30 сантиметр, э? 30 сантиметр экен. Где-то 30 сантиметр. Где-то клубниканын ортосу 40-50 сантиметр, но жөн эле жыргап эле кенен эле батат. Ушул подпленка клубниканын ортосундагы ото чөптөргө мен ошо дыйкандарга сунуш берем. Ушуну алыңыздар депчи. Ушуну алып туруп жумушуңуздарды жеңилдетиңиздер деп. Мына жерде могу эмеге тереңдигин киргизет акча. Бул тереңдигин регулировка кылганга да. Анан могу фрезасы пленкандагы неме жулуу алчыдай эмес экен да булчу. Чогултуп кетпейт. Мен мындай көрүп атам. Пленканы чогултуп албайт да буюрса. Ортосуна ото чөптү эле тазалап бергенге мына узкий мотоблок бул. Алиге молодец, рахмат. Ушул мотоблокту кандай кылып каяктан тапкансың? Сага 5 деген эмени берем да. Мотоблоктор боюнча адистан. Royal Kaizen бул Англияга чыгарылат да. Эмнеге основной Англияга кетет деп ойлосом, азыр Мырзабек айтып атпайбы? Клубниканын ортосуна түшкөн мотоблок экен депчи. Бизде мындай ойлосоз, Англияда аябай көп клубника келет. Биздикилерде иштеген баргандарда клубникага барып, клубника теришип иштешет да. Бул ошол Royal Kaizen бул Англиянын өздөрүнүн фирмасы. Бизге ушул фирмадан ада беришти. Завод, Zonsen завод. Двигателде Zonsen'deki бүт чыгарган дагы Zonsen завод. Богону Англия өздөрүнүн фирмасын жастырып, Кытайдан Англияга алып кетишет. Демек бул мырза айткандай, мунун келечеги чоң экен. Клубничтердин Бул клубникага, картошкага, жүгөрүгө, помидорго, бадыраң, перец, мындай жөөктөр бар го, кичинекей жөөктөр болот го. Ошолордун бир 80-90% биздин Кыргызстандагы дыйкандардын жумушуна керектүү нерсе экен да. Анан бизде могу
мен белки мотоблоктор бар го Айсып ака. Эң кичинеси 1 метр турабы Айсып? 70. 70 сантиметр. Ал 70 сантиметр болуп туруп 1 метр 1,20 болуп атпайбы фрезалардыкычы. Именно анау чөптү фрезалап, ото чөптү жок кылганчы. Анан биздикилер эмне кылып атат? Кетмен алып, кетмен менен жүрүп атпайлы. Ошонун ар бир тиги клубника болобу, же картошка болобу, же жүгөрү болобу ортосунда жүрүп атпайлы. Именно бул болсо ошол биздин Кыргызстандагы дыйкандардын 80-90%-ине керектүү нерсе экен да. Ушуну алып турган болсо, мына Аллахка шүгүр, биздин ижевикабыздагы жапжашыл болуп турат. Мына өнүгүүгө карай баратабыз да, келечекте карайчы. Ошого биздин мотоблогубуздагы Англиядагыдай шарттарга түзгөнгө сонда техникалар келип калды да. Биздин YouTube канал AgroLife KG YouTube каналыбыз ошол максат менен жаралганда, негизичи дыйкандардын жумушун жеңилдетип, дыйкандарга жардам болушун депчи. Мына ушул азыркы ушул видеобуз, урматтуу көрүүчү, урматтуу дыйкандар, ар бир дыйкандын клубника менен өзгөчө иштегендер ушундай мотоблок туруш керек экен да. Жардамчы катары. Биринчиси бул только алдыга чабат. 2-1 бул задний айланып аткан, -2 да задний айланат. 1 бул. Бул болсо өзү понижний повышенныйды кошуп берген. Бул задний. Бул период койгобуз дагы. Бетте 3 скорость бар. Биринчи, экинчи, үчүнчү. Бул дөңгөлөктүкү. Болгону бул жерде фрезаны гана которобуз. Өзүнчө скорость, 3 скорость фрезаныкы, алдыга 1, задний 2 айланат, айланганы. Бул болсо ошондо деле 6 скорость болуп калат экен. Андан сырткары пониженный, повышенный болуп туруп, ошондо 3-төн 6 болуп калат экен да. Биз берки мотоблоктордо эле сыяктуу болуп калат экен. Бунун 1, 2, 3 рычаг көрүп атасыздар, урматтуу туугандар. Бул болсо мындай айтканда ошол клубниканын ортосунда, мульчанын ортосунда ото чөптөрдү жок кылууга, мындай айтканда бул өзүнчө наворочный экен. Анан мына мен көрүп атам, онунчу жасалыш эмеси мындай өзүнө жооп берип атат да, мен сапаттуумун депчи. Бизде бар го пляп мындай көрүнбөй эле да булчу. Жакшы көп жыл иштеп берчүдөй эле экен да. Жыйынтык чыгарып, мунун баасын айтып туруп, анан иштетип көрсөтүп бербейли дегендер, Баасы 100 000 сом. Негизи биринчи чыгарганда 115 000 сом болуп, андан кийин акция кылып 110 000 сомго түшүргөнбүз сценаларын булардыкы. Иштетип көрсөң азыр, иштетип көрсөң, урматтуу туугандар, мотоблоктордун 99% таштактуу жерге туура келбейт. Таштактуу жерге алып алып кыйналбаңыздар. Булар таштак жок, кара тупуракта иштей турган мотоблокторду. Мына иштешин көрүңүздөр. Газын кошпой. Өзүң эле айда бер. Комментарий көрсөтүп берсең мындай улап микрофон. Мына могул узкий жерди алып атпайбы, Айсып ака? Мындай адам турганда мен шлёпкамдын биягынан 1-2 сантиметр, 1-2 сантиметр болуп атпайбы? Ошол анан мына могул жердеги ото чөптү жок кылып кетип атат. Мына көрдүңүзбү? Капкара кылып кетип атат. Капкара кылып кетип атат, линиянычы. Аябай бак кетип баратпайбы, аябай. Жок, бул азыр мындай эле кетип аткандагысы. Бунун скоростун каалагандай кыла алса да болот да. Тетиги али кармап кетип атпайбы, мындай алчы. Ошолордун да нормальный регулировка кылып эле, акырын эле клубниканын, картошканын, пияздын арасына кирип кеткенге аябай жакшы экен. Мына мен түз турганда мына мен адамдын немесинен чыкпай эле да, бутунун размериненчи. Мындай айтканда бир шлёпканын эле размери экен да. Бир бут кийимдин мындай туура койгондочу 30 сантиметрге толук жетпейт экен. Эме дегенде бул бат иштеп берет экен да, аябай убакыт кармабай кете берет экен да. Бул иште азыр фрезасы дагы күчтөтүнсө болот да. Дагы бат-батыраак айланса болот. Бат-бат айланса болот экен. Али, кичине батыраак айландырып койсун, кичине батыраак. Дагы 2 скорость менен. скоростун.
Түшүмүңөрдү 15-20% кантип көбөйтөм деп бир ойлонсоңуздар, урматтуу дыйкандар, сиздерге мен Suprilt аттуу биостимуляторду сунуштайм. 14 артыкчылыгын айтып берейин. Биринчиси өсүмдүктөрдүн өсүшүн жакшыртат. Экинчиси физиологиялык активдүүлүгүн стимулдаштырат. Түшүмдүүлүгүн жана продукциянын сапатын жогорулатат. Ар кандай стресске туруктуу болушуна жардамдашат. Жемиштердин көлөмүн жана сапатын жогорулатат дагы, тамыр системасын өнүгүшүнө түрткү берет. Метаболизмди жана ферменттик активдүүлүгүн стимулдаштырат. Клеткалардын интенсивдүү бөлүнүшүнө өбөлгө түзөт. Өсүмдүктөр үчүн мурда жеткиликсиз болгон комплекстүү азык заттарын өз калыбына алып келет. Топурак түзүлүшүн жакшыртат. Жер аэрациясын жакшыртат. Кандай культура болбосун, өзүнүн азык заттарын сиңирип алышына шарт түзүп берет. Жердин ымдуулугун сактаганга дагы жардам берет. Suprilt менен башка жер семиткичтерди азыраак колдоносуз. Suprilt биостимулятору сиздердин эң негизги жардамчыңыз. Ушул каражатты сиздер Agrostyle компаниясынан таба аласыздар. Дареги телефондору төмөндөгүдөй. Инструкциясы менен иштете турган болсо көпкө чейин иштейт да. Аябай кете берет экен да. Аябай бат кетип барат. Жумушту бир эле киши бир көп эле жерди бүтүп койчу экен, э? Всё, али стоп болду. Токтотуп болду. Али, İşte versin götürürse. biz yemen de çık kalan stoп болду. Ölçün. Келип бер кишине жакыныраак келип бер, могу эме жерди көрсөтүп койгула. Канчалык иштетип кетти. Мынакей, мына могул жерде мына мен турдум да. Мына шлепка адамдын эмеси деп коюңуз. Мына биягы менен тең эле болуп калды да. Эми жөөктөн ушундай болот да, клубниканычы. Биягы мульча болуп кетет да, көлөңкачы. Ортосунда мына бул жак жашыл, бул жак жашыл. Бул жагын уже фреза уруп кетти. Көрүсүздарбы? Өкүлдетип жумшартып. Жумшартып да кетти. Отоп да кетти. Биз азыр жердин бетине эле кылдык да. Бул дагы терең алып берет да. Булчу. Жердин бетине эле алдыртма, азыр настройкасынчы. Жылдыртпадымбы? Ото чөптү жок кылып кетти. Анан акырын шашпай, скоростун лёгкийге кое алып, мондай жөөктү тазалап кете берсе болот. Мынакей. Ото жөп жок. Мынайдан карасаңыздар дагы, мына көрүнүп турабы? Капка кара болуп калды. Биягы жашыл, бул жагы жашыл. Бул клубникага аябай керектүү экен. Анан бизде деген мындай болуп атпайбы? Расход кайсы жактан болуп атат? Клубникадачы. Клубника ошол арыктагы чөбүн тазалатчы. Ураган берчи. Клубникада ошо мульча клубникадачы эми ото чөптөр клубниканын айланасында чыккан аз эле чыгат да. Анан клубника өзү мөмөлөп берип атат. Клубника баккандарды расход кылган нерсе ошол ортосундагы чөптөр. Ал жака деген азыр мына көп гектарлап отургузгандар болсо 10, 20, 30 адамдан алып келип ошо ото чөптөрүн тазалап атпайбы. Андан көрсө ондан алып туруп эле бир баланы коп кое турган болсо, билинбей эле ошол ар бир жөөккө бири түшсө эле болот экен он мененчи. Бир жөөк менен түшүп, бир жөөк менен чыгып эле, түшүп чыгып, түшүп чыгып эле ортосундагы ото жөптү жок кылып койсо болот экен да. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, Royal Kaizen аттуу мотоблокту ушул ар бир дыйканга буйрусун. Андан тышкары бул Али мырза буга комплегине дагы көп шайман кошуп берет экен да. 70 сантиметровый уже фрезасы бар комплект. 70 сантиметровый комплегинде фрезасы кетет. И фрезаласа да болот. Бул жанагы Али айтып атат, бул азыркы учурда 70 сантиметр почти метровый фреза деп койсо болот, анычы ар бир кыймылдаганы мененчи. Ошол жанагы трактор жүрө турган ошондой жерлерде ото чөп эметип кетсе, неудобный дискомфорт боло бересиң да. Ошол жерлерге дагы онун фрезасын, андан сырткары ежевика, тиги булардын баардыгын эле бул кайта иштетип кете берсе болот экен да, бул чоң фрезасын тагыпчы. Бирок эң основной плюсу бунун узкий болгондогусу, анан ошол жерди фреза, узкий жерди фреза кылгандагысы плюс болуп атат да. Бирок бул 2 в 1, 3 в 1 кете берет экен да. Эки дөңгөлөк кетет. Бирөөсү темир дөңгөлөк кетет, или бирөөсү простой анатой дөңгөлөк менен кетет. Бул мотоблоктун универсальный эмес, только основной жумушу фреза. Жырмайдылаганда. Негизги кызматы фреза экен да? Негизги кызматы фреза болот. Бул жерде 3 скорость бар. 3 скорость. Алдыңкы дөңгөлөктүкү, арттын алдыңкы фрезаныкы. Азайтып, көбөйтүп, батыраак кылыпчы. Бирөөсү болсо понижный, повышенный
кош берип кетет. 4 2 редуктор кетет. 270 двигатель турат, 270. 10 лошадиный сила двигатель турат буларда. А булар основной Zonsen заводдуку двигательдер. Эң жакшы завод, качестволары чисто оригинал двигательдер менен. Буларга 6 айдын ичинде ремонт, запчасть болуп бекер болот. Качестволарына келсек, бул основной Европага чыгарылат. Основной эң көбүнчө алынган бул Англияга, Кытайдан Англияга чыгарылган мотоблогу, именно ушул мотоблогу. Бизде Кыргызстанда анда көп мындай именно ушул алып келишпейт. Анткени булар кымбат болот. Разницалары ошол. Разницалары. Демек, бул мотоблокту канчадан бери сатып келатасыңар? Анан кардарлар бул мотоблокторду 2 жылдан бери сатабыз. Основной фреза кылгандар алышып атат. Фреза кылып, арык салып кеткендердики ошолор көбүрөөк алгандар ошолор. Фрезага канча жеп атат бул? Канча расход? Расход 1 литрден 1 литр 200 граммга чейин максимум ичкени. Максимум ичкени. 1 гектарга болгондо аз эле болуп калат. Анткени батыраак иштеген саатына. Муну кардарлар канча алып, канчасын алды? Отзывдар кандай? Канча кардарлар көп эле алышып атат, алышып аткандары. Отзывдары жакшы, пока бузулуп, башка кылган берки жери жок. Быйылкы жылдан 2-чи жылга сатылып атат да буларчы. Сатыкта. Рульдары жакшы, управлениялары жакшы болот булардыкы. Калагандай удобностьтору бар булардыкы. Которуп алса болот алар. Мындай батпай аткан жерлерге буруп койсо болот экен да. Ну, фрезанын 2 лет иши бар экен, Бул жөөк салып кеткен фреза. Арыкта ачып кеткенчи. Азыр уже 70 сантиметр фрезасы бар. Аны албай калыппыз. Негизи комплектинде 70 сантиметр фрезасы менен кетет. Бул жактан ачып коюн. Кененирээк көрүнөт. Бул жер канча сантиметрге чейин лигировкасы. Тереңдигини регулировка кылса болот экен да. Өйдө төмөн муну лигировка кылса болот. Фрезасын. Ошол менен. Эми өсүп кеткен чөптөргө болсо бир 5 сантиметр түшүрүп, биринчи чабып алып, андан кийин кайра майдалаганга жакшыраак. Тетиктер менен кандай маселе болот? Тетиктерде маселе жок буларда. Бар. Эгерде бизде запчастьтар калбай кала турган болсо, анда биз запчастьтарын заводдон алып беребиз. Анткени заводдор менен промоиштешебиз. Запчастьтарынан проблема жок. Мунун баасын айталы? Баасы булардыкы азыркы кезде 100 000 сом. Өткөн чыгарылышта айтканбыз, мында деле бир айтып кетели. Кандай жолдор менен сатып атасыздар? Накталай, лизинг деген түшүнүк бар. Өткөнкү видеодо деле айтып кеткенбиз. Өткөндө бул мотоблогубуз 115 000 деп чыгарылган. Азыркы ушул кезде ушул мотоблогубузга акция болуп 100 000 сомдон болот. Это минимум ценасы. Арзандатылды 15 000 сомго. Экинчиден сиз айтып аткан рассрочка анка түрлөрү болсо, основной через банк аркылуу. Через банк. Бакай банк, Байтүшүм, Элдик банк мурабаха түрүндө анда кылам десе. Айыл банк менен да оформить этип беребиз. Мурабаха түрүндө. Азыркы кезде Элдик банк айыл банкта мурабаха түрүндө болот атат. Рассрочкалар. Основной бизде элдерде өндө көп суроолор болуп атат. Көбүнчө элдерде историялар проблема болуп калып атат. Историяларында проблема болбосо, биз как можно оформить этип бергенге, клиенттерге жардам беребиз. Канча убакытка бөлүп берилет? 12 айга бөлүп берилет. 1 жылга чейин бөлүп берилет. Ошондо бир 6 айдан 1 жылга чейин бөлүп берилет. 8-9 000 сом айына төлөп тургандай болот экен. Ошондой болуп калат. Негизи жеңилдиги жагынан 4Вдын жеңилдиги жагы мына адамды силкпестен иштегендери жакшы да. Көп мотоблокторду баллонду алып, фреза катылып иштейбиз да. Ошол кезде ал силкип адамды талтат, чарчатат. Бул силкпейт. Андай болбойт алар. Чарчабайт экен, адам иштеп атканда чарчабайт. Адам иштеп атканда чарчабайт. Аламедин базарда дареги бар, ошол жактан келип алып кетесиздер. Ошол жактан алып кетсе болот. Жети областка чейин биз доставкасын бекер кылып беребиз. Доставкасы бар баса бекер болгон. Бекер болот. Жети областка бекер азыркы кезде да. Ошол, урматтуу көрүүчүлөр, биз жыйынтыктайлы ушул мотоблокту Табылга соода борборунан Аламедин базарында жайгашкан Алиден алыңыздар. Азыртан эле заказ кыла бериңиздер. Чалып, бронировать этип ушундай мотоблокко ээ болуңуздар.